Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов аймактардагы кооптулук жараткан абал менен жеринен таанышуу максатында Жалал Абад жана Ош облусунун аймагын кыдырды. Бул учурда табигат кырсыгынан жабыр тарткан жана кооптулук жараткан жерлерди көрүп, жеринен тийиштүү чечимдерди кабыл алды. Бул иш сапардын жүрүшү кандай ийгиликтер менен коштолду, четинен тизмектеп берели. Алгач өзгөчө кырдаалдар министри Сузак, Базар Коргон жана Нокен районунун аймагын кыдырды. Мында жаңадан курулуп жаткан суу тосмолорду жана кооптулук жараткан жерлердин абалы менен таанышып, тийиштүү чечимдерди кабыл алды. Андан ары министрдин иш сапары Аксы районунда улантылды. Алгач Ак Жол айыл аймагынын Тегене айылынын Чалк өйдө участкасындагы таш көмүр Кербен багытындагы автоунаа жолунун оң жээгиндеги күнбатыш экспозициясында узундугу болжол менен 350 метр, туурасы 200 метр, көлөмү 250 000 метр кубту түзгөн жерде жарака пайда болуп, төмөн көздөй сүрүлүп, автоунаалардын каттамын татаалдаштырган. Ошондой эле 10 дана 35 киловольттуу чыңалуудагы электр чубалгыларынын мамычаларына, 32 дана 10 киловольттуу чыңалуудагы электр чубалгыларынын мамычаларына авариялык абал жаралган. Мындан сырткары жер жаракасынын коркунучунда төмөн жакта Ак Жол айыл өкмөтүнүн Шына айылына жайгашкан 11 турак жай, 10 жаранга жаңадан берилген жер тилкелери, 3,5 га жер үлүш жерлери жайгашкан. Ал боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин корутундусу да чыгарылган. Абалды жерден көргөн министр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү адистерине дагы бир ирет тыкыр иликтеп, кырсыкты алдын алуу боюнча сунуш берүү боюнча тапшырма берилди. Андан ары иш сапарынын жүрүшүндө Кара Суу айыл аймагынын Жаңы айыл участкасында Кара Суу дарыясы жаан-чачын жааган учурларда деңгээли жогорулап, дарыянын оң жээгинде жайгашкан 30 турак жайды жана Эргешев атындагы аймактык үй-бүлөлүк оорукананы сел суу ташкындары каптап кетүү коркунучу жаралган участкага барды. Аталган Кара Суу дарыясынын кооптуу болгон оң жак жээгинин 200 метр аралыгын бекемдөө жумуштарын жүргүзүү зарыл. Министр абалды жеринен көрүп, министрликтин өндүрүштүк техникалык башкармалыгынын башчысына аталган аймак быйылкы жылдын планына кошумча киргизип, жээкти коргоо боюнча тиешелүү иш-чараларды жүргүзүүнү тапшырды. Андан ары 2018 жылдын 12 май күнү болгон селдин кесепетинен Кызыл Туу айыл аймагынын Жол сай жана Жыл булак айылдарындагы сел өтүүчү сайлары сел калдыктарына толуп калган жерге барды. Абалды жеринен түшүндүргөн Аксы районунун акими, эгерде кайталанып сел суулары келсе, аталган сайларга катарлаш жайгашкан 114 турак жайларды каптап кетүү коркунучу бар экендигин билдирди. Ошондой эле көп жылдардан бери көйгөйгө айланган Кызыл Туу айыл аймагынын Батыр Акбек участкасындагы Кожата дарыясынын 300 метр аралыгынын оң жээгин бекемдөө жумуштарын да планга киргизип, аткаруу зарыл экендигин кошумчалады. Абал менен жеринен таанышкан өзгөчө кырдаалдар министри тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине тез арада сунуш берүүсүн тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министри иш сапары учурунда адам өмүрүн сактап калган жарандарды унутта калтырбады. Нокен районундагы Нокен айыл аймагынын Ак Жийде айылынын жашоочулары Маражапов Сагынбек жана анын уулу Сагынбек уулу Зулпукарды өз өмүрлөрүн тобокелге салып, адам өмүрүн сактап калгандыктары жана көрсөткөн эрдиктери үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сууга чөккөндөрдү куткаргандыгы үчүн медали жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен алкыш менен сыйланды. Көп болсо, биз ушундай өзгөчө кырдаалдарды алдын алууда көптөгөн жеңилдиктер болот. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Экинчи, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сууга чөккөндөрдү куткаргандыгы ушундай медалдар толсун деп ойлойбуз. Майрамдарда ар дайым сен ушуну сагынып жүр. Сенден кийинки жаштар дагы Нокен районунун бир эле Нокен эмес бүткүл элибиздин жаштары ушундай сендей жигиттер болсун, ушундай көкүрөктөрүндө ушундай медальдар көп болсун. Эми өзгөчө кырдаалдары катталбасын. Ушундай бизде учениядайбыз, машыгууларда катышып, муну мен ойлойм Нокен эли мындай жигиттер менен сыймыктаныш керек. Ушундай жигиттерди бүт мектеп окуучуларына чейин ушундай эрлик кылган жигиттерди даңазалашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, жергиликтүү бийлик дагы бул нерсени ишке ашырат деген үмүттөмүн. Ийгилик каалайм. Рахмат.
Эскерте кетсек, 2018 жылдын 19 май күнү түнкү саат 21:00 чамасында Нокен районундагы Акжийде айылын аралап өтүүчү Карабулак сайында нөшөрлөп жааган жаандын натыйжасында коктук олоттордон суу сайга түшкөн. Ошол учурда сайда Матиз үлгүсүндөгү жеңил автоунаа тыгылып өтө албай калган. Автоунаанын ичинде Кочкор Ата шаарынын тургундары болгон. Өмүрү коркунучта калган ата бала кол телефону менен досторун жардамга чакырып, жардамды күтүп жаткан учурда сайда суу көбөйүп, сел келип, автоунааны болжол менен 500-600 метр төмөн көздөй агызып кеткен. Ошол жерге жакын жашаган Сагынбек Маражабов жана анын уулу Сагынбек уулу Зулпукар жардамга чакырган адамдардын үнүн угуп, сайдын ичинде агып бара жаткан автоунаада киши бар экендигин байкашып, аркан ыргытышып, сел болуп агып жаткан сууга түшүп келип, унаадагы адамды куткарып калган. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов аларга көрсөткөн эрдиктери үчүн ыраазычылык билдирип, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Маражапов Сагынбек Ирмаматовичке алкыш жарыялап, ал эми Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сууга чөккөндөрдү куткаруу үчүн медалин Сагынбек уулу Зулпукарга тапшырды. Ал эми Таш көмүр шаарында куткаруучулар өз кесиптештеринин оор турмуштун запкысынан куткарып калышты. Тагыраагы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таш көмүр шаардык бөлүмүнүн номер 57 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн өрт өчүрүүчү куткаруучусу 1984 жылы туулган Жуманазаров Калысбектин жеке менчик үйү 2015 жылдын 21 декабрында толук күйүп кеткен. Күйүп кеткен үй барак тибинде болуп, 10дон ашык үй бүлөгө таандык эле. Барар жери жок болгон куткаруучуга Таш көмүр шаардык мэриясы тарабынан Таш көмүр шаарындагы номер 111 лицейдин 2 бөлмөлүү жатаканасын ремонттоп, убактылуу жубайы жана 2 уулу менен жайгаштырып, ушул күнгө чейин жашап келген. Бирок азыркы мезгилдерде жатакананын ээлери аны баш банектап, жатаканадан чыгып кетүү боюнча маселе көтөрүшкөн. Жуманазаровдун ата-энеси жана бир туугандары жок, томолой жетим болгондуктан эч ким жардам көрсөтө алган эмес. Кайрылбаган жери калбай, турак жайдан үмүтүн үзүп, жатаканадан чыгарып жиберсе, кайда бараарын билбей жүргөн. 2018 жылдын 6 март күнү Жалал Абад облустук башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Абдышарып Бекиловдун иш сапары учурунда өздүк курам менен жолугушууда куткаруучунун абалы маселе катары коллектив тарабынан жетекчиге коюлган. Ошол мезгилде Жалал Абад облусундагы Өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери менен биргеликте 100 000 сом акча каражат топтолгон. Ал эми министрликтин башка түзүм бөлүм жетекчилери да бул маселеге кайдыгер карабай, 100 000 сомго жакын акча каражаты жыйналган. Башка кайдыгер карабаган жарандардан топтолгон каражат менен биргеликте Таш көмүр шаарынын Кызыл Алма айылындагы номер 8 көп кабаттуу турак үйдүн 4-кабатындагы 17 батирин жалпы суммасы 205 000 сомго сатып алып, Калысбек Жуманазаровго мыйзам чегинде өз менчигине өткөрүлүп берилди. Буга чейин эч ким жаңылбаган болчу. Абдышарып Бекилов терең ыраазычылык билдирем, үйлөм атынан жана коллективдин атынан. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, ден соолук, бала-чагаңыздын бактылуу болуңуз. Бардыгына жетекчилерге, кызмат коллективдин атынан, биздин коллективге чоң өтө ыраазымын. Рахмат айтам бардыгына. Министрдин иш сапары Ош шаары жана Ош облусунда улантылып, сел жана суу ташкындарынан кооптуулук жараткан аймактарды жеринен көрүп, кырсыктарды алдын алуу боюнча тийиштүү чечимдерди кабыл алды.